2022 жылга карата Кызылкая шаарын өнүктүрүү боюнча жергиликтүү бийлик бир канча жаңы долбоорлорду бекиткен. Мындан сырткары өлкө башчысынын жарлыгын кошо аткарып, Разаков Бишкек жолунун жээктерин көрктөндүрүп, ар кандай сорттордогу көчөттөр тегилди. Бул жумуштар Кызылкая шаардык мэриясы тарабынан жасалды. Негизги Испана Бишкек жолунун боюнун эки чекесинде жакшынакай азиатский можжевельник деген сортундагы дарактар эгилди. Мына түт көчөттөр эгилди. Келечекте ушулар мына биздин шаарыбыздын көктөндүрүү иштеринде мындай жакшынакай өзүнүн немесин кошот деген үмүтүбүз бар, ишеничибиз бар. Ушундай багытта көктөндүрүү иштери шаарыбызда жакшы колго алынды. Негизги жолдордун бойлорунда анан кийин мына бул айылдарыбызда ушундай көчөттөр эгилип туруп, быйылкы жылыбызда жакшы иштер аткарылды. Кооздугу боюнча өзүнчө мындай бир декоративный сорт болуп эсептелет бул. Мындай өзгө шаарга мындай шаардын көчөлөр кооздугун киргизет, декоративный сорт болуп эсептелет. Анан экинчи жагынан мына абанын тазаланышына да өзүнчө бир өөлгө түзөт да. Анан мына түт бул биздин баягы атайын жаңы сорттогу чыккан түт көчөттөрү. Булар дагы өзүнүн баягыдай абанын тазаланышына, экологиялык туруктуулукка өзүнүн салымын кошот деген ошол үмүт менен биз ушул көчөттөрдү эктик. Кызылкая шаарындагы эс алуучу жайлардагы көчөттөр жаңыланды. Айылдарга мөмөлүү дарактар тегилип, азык-түлүк программасын чечүүгө да салымын кошууда. Мындан сырткары бир адамдан бир көчөт деген аталышта иш-чара өттү. Ага шаар тургундары активдүү катышты. Кызылкая шаарындагы мекеме ишканаларынын жетекчилери менен, шаардын жарандары менен кала берсе, шаардагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан коомдук фонддор менен ошол бүгүнкү күндө шаардын бардык аймагында көчөттөр тигилди. Көчөттүн ошол бизде Кыргызстанда кайсынысы жакшы өсө турган болсо, ошол көчөттөрдүн түрлөрүн тандап эгип чыктык. Аны атап айта турган болсок, мисалы ошол эле соснаны эктик, арчанын түрлөрүн эктик. Жанагы декоративный тыттарды, бадалдарды эктик. Ага Кызылкая шаарындагы бардык мекеме ишканаларынын эмгек жамааттары, мектеп окуучулары кала берсе, өзүбүздүн ошол келечекке болгон салымыбыз деген уран менен окуу жайларынын студенттери да катышты. Кызылкая шаарын жашылдандыруу максатында быйыл өзгөчө көңүл бурулган. Кошумча аллеялар курулуп, тазалыгын сактоо максатында кошумча күчтөр тартылган. Мындай өзгөрүү шаар тургундарына да байкалган. Көрктөндүрүү боюнча аракеттер болуп келген. Айрыкча быйыл мурунку жылдары караганда шаардын жетекчилигинин менен тазалык боюнча иштеген жигиттердин жасаган иштери ошо эл ыраазы болуп жатышат. Кымбат баалуу арча көчөттөрүн эгилгениге бүт эл, колу коңшулар, жаштар бардыгы ыраазы болуп жатышат. Айрыкча мына мэриянын алдында манандай аллея жасалып, больница, борбордук больницанын алдында, экинчи мектептин алдында жакшы аллеялар жасалып, элдердин жашоосуга, элдердин дем алышына, жаш балдардын көңүл ачышына абдан шарт жакшы түзүлүп жатат. Дагы эмнени айтыш керек? Эми ушул рахмат гана айтыш керек бүгүнгү тазалык боюнча иштеп жаткан жигиттерге. Ылайым ушулардын иши ийгиликтүү болсун, мындан да жакшы боло берсин. Жаздын келиши менен Кызылкая шаарынын жумушу жанданып, арык каналдар тазалоодон өткөн. Дыйкандарга сууну убагында жеткирүү максатында спалар менен тыгыз иштеп, жергиликтүү бюджеттен кошумча каражат бөлүнгөн. Арыктарды тазалоо иштери боюнча бизде бүгүнкү күндө эки АОП, баягы суу пайдалануучулар ассоциациясы бар. Бирөө Беш Баатыр, бирөөсү Дыйкан. Алар менен бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. АОПлар бүгүнкү күндө 11,5 километр арыктарды чапты. Бул арыктар кайсы арыктар дей турган болсок, бул негизинен ошол дыйкандар суга суу пайдалана турган арык каналдар чабышкан. Себеби суу таңкыстыгыны, үнөмдүү сууду пайдалануу максатында, ошол өз убагында сууду дыйкандарга жеткирип берүү максатында ошондой арыктар чабылып бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлгөн. Основном ошол баягы дыйкан фермерлерге шарт түзөлдү. Кызылкая шаарынан күнүнө 180-200 куб таштанды чыгат. Шаарды иреттүү таза кармоо максатында тазалык ишканасы көчөлөрдү жууп жатат. Техникалык базасы чыңдалган мекеме жеке тургундар менен келишим түзүп иштеп жатышат. Ассенизаторский машинебиз иштеп атат. Элге дагы бул как жарыя кылып айтып коеюн. Эме болсо келип заявка таштап
берсе, біз барып тазалап береміз. Анан тышкары 3 водовоз жол жууп турган машинебиз дагы иштеп атат. Кудайга шүгүр жолдорубузду жуулуп атат ар күнүгө по графику. Бардыгы шаар боюнча график түзгөнбүз. Кайсы көчө, кайсы бир жумада бир көчө 2 жол жуулуп атат. Көчөлөрүбүз көп, жуулуп турган. Кызылка тазалык ишканасынын учурда 36 000 абоненти бар. Алар менен келишим түзүп таштандысынан арылтып турат. Дагы да келишим түзүүнү каалаган кошумча айылдар көп экенин айткан жетекчи, техника дагы кошулса аянтчаны кеңейтүү планы бар экенин кошумчалады. Былтыры мына мэрия тарабынан бизге бир машина алып беришти. Ошонун эсебинен да биз дагы бир 10 000, 12 000 адам коштук да. Абонент. Техника кошулса, абонент кошулат да. Мега дегенде адамды тейлеп, ошо абонентти тейлесең анан кийин кошулат да. Ана Кудайга шүгүр, азыркы күндө, бүгүнкү күндө азыр тендер объявлять этилди. Дагы машина бизге мына ушул мусоровоз, погрузчик, калган кичине бир технический базаны кылып берели, создап берели деген депутаттарыбыз, мэрия тарабынан мэр өзү заинтересованы бул иштерге. Мына бизде бу жерде Караван айылы деген бар, Байтейт, мына чекеде Кошулайлы, бизди кошкулар деген абоненттер көп. Кызылка тазалык ишканасы кызматкерлерине күн түндөбөй эл кызматында жүрүүгө шарттарды түзгөн. Негизги куралы таштанды ташуучу автоунaalар. Таштандыларды өз убагында алып, мөөнөтүнөн кечиктирбей көчөлөрдү жууп турушат. Күндө график менен көчөлөрдү жуабыз, жолдорубуз таза болуп калды, кыйла асфальт болуп жакшы болуп калды. Күндө ошо элдин кызматын кылып атырбыз. Мен пенсияга чыккандан бери 4 жылдан бери иштейм да. Мурда мен автобуста иштечүмүн. Городской автобуста иштечүмүн. Пенсияга чыгып ана 4 жыл 5 жылдан бери ушу водовозда иштеп атам. Жакшы болуп атат. Жаңы жерге көчүп бардык, азыр гараж курабыз деген ниетте баягыдай. Салойду куруп берди. Шарттар эмне жакшы эле, жаман эмес. Шаарга жараша. Кызылка шаарынын тургундары мэрге жана тазалык ишканасына ыраазы. Шаар өзгөрүп жатканын айткан жергиликтүү тургундар ага жетекчилердин салымы чоң экенин кошумчалашты. Таазим этемин бул кишиге. Ошол шаарды ушунчалык көрктөнгөндөргө, айыл жерине дагы, Караван айылына дагы, Кызылка шаарына дагы өтө бирдей мамиледе, бирдей тазалыкта карап, ошол жашылдандыруу боюнча өтө жакшы. Ошол көчөбүздөгү тазалык биринчи орунда болуп атат. Ошол жерлерге гүлдөрдү отургузуу боюнча, жашылдандыруу боюнча ошол биринчи очурунда жолдун чекелеринде өтө тазалык көп. Анан тышкары үйдүн мына ошол этаж үйлөрдүн арасындагы тазалыктар таза болуп. Иш ордундагы мамлекеттик иш зданияларынын арасында тазалык өтө жакшы. Шаар болса мына эмиден мына бир канча жылдан бери шаар чаңдын ичинде жашаганбыз. Мына былтыркы жылы жол бүтүп, ушу жолдун бүтүшүгө дагы биздин азыр иштеп жаткан мэрибиздин аракети жакшы болду. Ошону менен мына шаардын ичинде асфальт чоң жол трасса Кулатов көчөсү жакшы бүтүп калды. Азыр бардыгы эгилип жатат, бирок анын бардыгын быйылгы 1 жылда бүтүрүш кыйын. Шаарыбыз барган сайын өнүгүп өсүп атат. Мына тазалыктын кызматкерлери абдан жакшы иштешип атат. Аба ырайда кыйла иш ашырды быйылкы жылы, ошого карабай кызматкерлер тынбай жыйыштырып, ошондой эле мекеменин иш жумушчулары, медицинанын кызматкерлери өзүгө бөлүнгөн участкаларды көңүл коюп, убагында тазалап турушат. Тез жардамда иштейм, ошо көчөдө көп жүрөбүз. Көрөм да, дайым иштеп жүргөндөрүн. Ушу бизге окшоп булар да тынбайт, чынын айтсам. Эми ушул рахмат гана айтыш керек бүгүнгү тазалык боюнча иштеп жаткан жигиттерге. Ылайым ушулардын иши ийгиликтүү болсун, мындан да жакшы боло берсин. Кызылка шаар статусун 1938 жылы алган. Күн санап өзгөрүүлөрдү жасап, жолдор асфальтталып, көчөлөр таза, жарык, коопсуз шаар боло алды. Перизада Ташиева, Улкан Зундугысы, Зайыр Абдыкеримов, Баткен облусу.